Балдарды толук эркелетип гана чоңойтуш керек деген бул туура эмес тарбия. Балдарга өз убагында какус кылып туруу бул ислами тарбиянын ишинде бар. Атадан энеден бала сестенип дагы туруш керек, коркуу дагы бар, үмүт кылуу дагы бар, сыйлоо дагы болуш керек. Кээ бир силер жашап аткан жерлерде толук сыйлама, коркуш керек эмес, толук сыйлаш керек, өз ара түшүнүш керек дейт дагы. Балдар ата-эне балдарга мындай бир какус кылбайт деген тарбия бул туура эмес маселе. Айша энебизден риваят бар, мен Абдурахмандын балдарын анча-мынча уруп деле койчумун деген. Абдурахман бул акеси болот, Айша энебиздин акесинин балдары. Анан биз ошентип эле чоңойгонбуз, бардыгыбыз жаман болгон жокпуз, апабыз жаман көрүп калган жерибиз жок. Атабыз жаман көргөн жерибиз жок. Урганды уруп эле коюш жери, жакшына кагылып эле ордуна келип калчубуз бардыгыбыз. Анан кайра эле жүрө берчүбүз. Тарбия. Анан бир маселе, тарбия берүүчүлөр тарбияны жана режимге киргизип алат дагы, минтип сүйлөш керек, минтип айтыш керек деп. Эң туура тарбия адам өзүн тарбия кылыш керек. Сенин балаң сен кандай тарбияласа сендей эле болот. Кандай тарбияласа сендей эле болот. Ошон үчүн сен өзүңү туура тарбияласаң, балаң ошондон кыйналып тарбиялап олтурба сен. Сен болгон дин менен жаша, ошол балдарыңа тарбия. Түшүндүңбү тууганым? Атайын тарбиянын китеби жок. Сен өзүң туура тарбия алып жаша, балдарың сени ээрчийт. Кааласаң, каалабасаң.